Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, мамлекеттик дума миграция жаатынан мыйзам кабыл алгандан эле кабыл алган. Ал мыйзамдарды кээде номерлерин деле унутуп калып атабыз, качан кабыл алганын деле унутуп калып атабыз. Биринчи мыйзам жаңы эле чыгып, ошого бир аз адаптация кылалы десек, экинчи мыйзам кайра эле чыгып эле, ошон үчүн көп учурда бушайман болуп, жеке силер эмес, биз деле кээде жаңылышып калып атабыз мекендештер. Эми мамлекеттик дума кайрадан жаңы мыйзам кабыл алып, ал мыйзамдын негизинде 20 майда кабыл алынган 2 жана 3 окуудан өткөрдү. Ошонун негизинде сентябрь айынан тартып, эгерде Россия Федерациясынын президенти эгерде ошол мыйзамга кол койсо, сентябрдан тартып ар бир чет элдик жаран Россия Федерациясына келгендерди геолокация менен кайсыл жерде жүрөт, кайсыл жерде жашап атат, ошол нерсени контроллоого мыйзам чыгарды. Эми бул мыйзамдын жалпы айтканда эки жагы бар. Бир жагы плюс, бир жагы минус. Минус жагын айта кетейин. Укук коргоочулар айтып атат, бул адамдын укугун бузуу болуп эсептелинет. Себептеген мындай геолокация менен текшерүү чет элдик жарандарды дүйнө жүзүндө эки эле мамлекет колдонот экен. Бирөө Америка Кошмо Штаты жанагы террористтик уюмдарга же болбосо соттолгон адамдарга геолокацияда кайса жүргөнүн, кайсыл жерден перемещение болуп атканын айтып көрүп турса, экинчиси болсо Кытай мамлекети, бул Цинцзянь провинциясынан жанагы мусулман уйгурларга колдонуп, ошолордун негизинен карап турат деген ой менен бул укук коргоочулардын байгы минус жагын айтып аткан нерсе. Мындай айта келсе, чын эле бул тотальный контроль сымал болуп атат. Бүт жакка баскан турганын баарын көрүп атат. Бирок мыйзам эгерде биз туура түшүнсөк, эгерде мамлекеттик дума ошо туура ой менен эле жасаса, туура кабыл ала турган болсок, негизи бул идея туура эле. Себеп буга чейин мурдагы Федерация мигрантов России Вадим Каженовду баарыбыз тааныбыз, ал дагы ушул сунушту айтып жүрчү эле. Кээ бир төгөрөк столдордон биз дагы ошол сунуштарды айтып жүрчү элек. Регистрациянын мигранттарга эмне кереги бар, кыргызстандыктарга эмне кереги бар десек, кылмыштуулук кылса ошол жактан көрөт элек. Регистрациянын кереги жок. Бул коррупционный схема түзүп атат. Полиция регистрациясы жок болсо, бул штраф кылган алып барбайт. Бул ошол жерден 5-10 миң, 15 миң, 20 миң акча өндүрүп алыш үчүн ошолорго коррупциялык система түзүп бердик. Андан көрө бир кандайдыр мобилдик приложение болсо, ошонун негизинде мигрант, добросовестный мигрант каяка барса дагы, мына бул жерде кеттим, бул жерде жүрөм, бул жерде иштеп атам деп туруп, полиция кызматкерлери регистрация сурабагандай кылып, бирок ошо приложениянын негизинде Россия Федерациясы боюнча жүрүп эмгектене тургандай кылып ошондой түзгүлө деп эксперттер суранган. Биз да ошону айтып кеткенбиз. Эгерде ушул мыйзам ошондой болсо, биз ойлогондой болсо, анда маселе жок, анда бул эң сонун нерсе. Полиция кызматкерлери кайсыл жерден силерди кармабасын, үйүңөрдөн болобу, көп мекендештер билебиз. Бир жерде жашайт, үйдүн собственниги регистрация жасап бербейт, экинчи жерге хостелде бир жерде регистрациясы турат. Полиция келип үйүнөн кармаса, сөзсүз депортация же выдворение же болсо очойгон акчаны сурайт. Ошондой болбосун деп, ошол жаатында ушул система кирип аткан болсо, анда мекендештер бул жакшы эле нерсе. Эгерде регистрация кала берип, андан тышкары ошол эки геолокацияны да текшерген боло турган болсо, бул албетте адам укугун бузуу болуп эсептелинет. Буга мыйзам жакындаганда биз дагы ошо полиция ОВМге бизди ГУВДга чакырат. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз, кыргыз мекендештердин атынан, диаспоранын атынан. Бирок ошого байгы маалымат, сигнал келди, ошого дагы моралдык даяр бололу. Урматтуу мекендештер, анан кийин жарыма катары айтып кетейин. Көп мекендештер чек арага кирип чыгат. Бирөөнүн көп балалуу болот, муктажы бар, акчасы жок. Биз иштеп жаткан жаамат бар. Кайрылыңыздар. Волгоградский проспектте 4-выход. Телефон номери болсо +7 900 155 55 58. Экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Волгоградский проспектте Абубакр жана Замир деген мырзалар. Муктаж болсоңуздар, диаспорадан кайрыла бериңиздер. Маалымат болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Görüşкөнчө. Мекендештер, салам алейкум. Осман Экспресс уюмунун жамаатына чоң рахмат. Кыргызстанга документти бир нече жолу
жөнөттүк, бир күндө жеткизип берди. Доверенность, паспорт, болгон буюмдарды оюнчук чоң жүккө чейин жөнөтүшөт экен. Волгоградский проспект метросунан биринчи выкатынан болгону 30 эле метр. Волгоградский проспект 32, корпус 2. Телефон номери болсо +7 903 146 0003. Эч кимге жалдырбай аэропортко барбай эле тапшырасыңар, бир күндө Кыргызстанга жеткизет.